Белгилүү ырчы Аваз Акимовдун Instagram социалдык түйүнүндөгү катталуучуларынын саны 1 миллионго жетти. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. 1 миллион инста достор, барыңыздарга чоң рахмат. Буйруса алдыда сиздер үчүн сонун жаңылыктар, сонун ыр клиптер менен бөлүшүп турам деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, Кыргызстанда биринчи ирет эстрада ырчысы Самара Каримова Instagram баракчасына миллион катталуучу топтогон. Мунун урматына ал жагындарына чакырып той берген. Андан бир аз өтүп ырчы Анжелика Кайратова да бул көрсөтүшкө жеткен. Үчүнчү жолу ырчы Нугула Насип миллион катталуучу топтой алган. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Гүлжигит Сатыбеков Кыргызстандын аймагында кыдырып концерт берет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков февраль айында Кыргызстандын аймактарын кыдырып концерт берет. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Салтка айлангандай жыл сайын февраль айында концерт беребиз. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Каракол, Нарын шаарларында 5-6-7 февраль күндөрү Бишкек шаарынын баштаганы турабыз. Каалоочулар үчүн эшигибиз ачык. Сиздерди күтөбүз деп билдирди Сатыбеков. Шоу-концерт 5-6-7 февраль күндөрү Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда старт алат. Белгилей кетсек, ырчы Гүлжигит Сатыбеков 1980 жылы 9 январда Ош шаарында төрөлгөн. Кыргызстандык ырчы, обончу, аткаруучу Мен сенден кетейинчи чыгармасы 2013 жылы жылдын супер ыры намына аталган. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.